Бөбөк, мен мындан ары буга чыдай албайм. Мен сага бир нерсе айтып беришим керек. Сураныч, кулак салып ук. Менин атым Жер. Мен сен жашаган планетамын. Мен токойлордон, тоолордон, көлдөрдөн, океандардан жана агын суулардан турам. Бул жерде көптөгөн жаныбарлар жана өсүмдүктөр бар. Мен мындан көптөгөн жыл мурун пайда болгом. Жер планетасында бактылуу жашоо үчүн бардык шарт түзүлгөн. Бирок бир мезгилде адам жаралды. Адам бактарды кыйып, жаратылышты булгай баштады. Көптөгөн таштандылар пайда болду. Ошондой эле суу менен абада булганып, бара-бара жаныбарлар четинен жок боло баштады. Эгер бул иштер улана турган болсо, мен жакын арада жок болом. Адамдар мага кам көрүш керек. Себеби алар да Жер планетасында жашап жатпайбы? Мен жок болсом, адамдар да жок болот. Кымбаттуу Жер, мен сени кантип сактап калам? Мунун эч кыйынчылыгы жок. Эң башкысы, мага зыян келтирбей, дайым мени эстеп тур. Ар бир адам мага пайдалуу нерселерди жасай алат. Сууну көп коротпо. Кереги жок учурда өчүрүп тур. Таштандыны урнага тышта, себеби ал планетаны булгап жатпайбы? Таштандыны өрттөбө, андан чыккан түтүн уулуу. Бактарды сындырба, өсүмдүктөрдү үзбө, өсүмдүктөрдү жок кылуу оңой, багып өстүрүү кыйын. Электр энергиясын үнөмдүү пайдалан. Кереги жок учурда жарыкты өчүр. Бул дагы жаратылышты булгайт. Барак жана целлофан пакеттерин көп коротпо. Кагаз кыйылган бак дарактардан жасалат. Көбүрөөк жөө басып сейилде жана велосипедтеп. Машиналардан чыккан түтүн абаны аябай булгайт. Ошондой эле досторуңа да жерге аяр мамиле жасоо керектигин айт. Эгер Жер планетасы өзүн жакшы сезсе, анда жашаган бардык тирүү жандыктарга дагы жакшы болот. Жер тирүү кезде биз да тирүү жана бактылуубуз.